Икрам. Салам. Мурунку видеолорубуздун бирөөсүндө Agile Coach жана Scrum Master'ды түшүндүрүш үчүн алгач Agile жана Scrum'дын эмне экендигин түшүнүш керек деп айттың эле. Agile жана Scrum деген жөнөкөй сөздөр менен айтканда эмне? Agile деген сөз бул сөзмө-сөз которгондо ийкемдүү деген мааниге келет. Ал эми Scrum болсо чаржайт деген мааниге келет. Ал Scrum сөзү өзү регби оюнундагы оюнчулардын топтун арасында топтолушунан түшүндүргөн Scrum деген сөздөн алынган. Ал эми Agile деген бул IT же болбосо башка сферадагы компаниялардын эффективдүү иштөөсү үчүн колдонулган бир методология. Мисал келтирип айтсак, биздин Кыргызстанда Япониянын Kaizen системасы кеңири колдонулат окшойт. Agile дагы ошол Kaizen системасы сыяктуу көп окшоштуктары бар. Scrum болсо ушул Agile методологиясынын бир түрү. Кантип колдонулушун бир мисал менен айта кетсең? Ар бир компаниянын өзүнүн иш планы болот. Мисалы бир иш план болбосо, ар ким ар түрдүү иштерди аткарып, бири-бирин түшүнбөй, бири-бирин жөнүндө жаман ой пикирге ээ болуп, бири-бирин бирөөгө жамандап, анан ишти аткаруудан дагы көп башка нерселерге көңүл бурулуп кетет да, анан иш убагында бүтпөй, так аткарылбай калат. Ал эми ушул Agile сыяктуу методологияларды колдонгондо компанияда ар бир ишчи кайсы учурда кайсыл ишти кылат, кайсы мөөнөткө аны бүтүрүш керек, кимдин милдети кандай, ошолорду чечип алган, ошолорду пландаган бир методология. Agile'ды түшүндүк окшойт, эми Scrum деген эмне? Agile методологиясынын эки түрү болот, Scrum жана Kanban. Ал эми кээ бир компаниялар экөөсүн чогуу аралаштырып колдонгондо Scrumban деп коет. Scrumга жөнүндө сүйлөй турган болсок, бул Agile методологиясынын бир түрү. Азыркы учурда IT компанияларда эң көп колдонулган методология. Мен буга чейин 5 компанияда иштеген болсом, ошолордун 4-өсүндө ушул Scrum методологиясын колдонгонбуз. Microsoft'та дагы. Scrum методологиясында ар программа жасоо 2 жумалык периодторго бөлүнөт, 2 жумалык пландар жасалат. Ар бир аларды спринт деп атап коюшат. Ар бир спринттин башталышында planning чогулушу болот, пландоо чогулушу. Ал чогулушта ар бир компания, ошо командадагы кишилер алдыдагы 2 жума үчүн кайсы иштерди алат, кайсы иштерди бүтүрөт, ошолор пландалат. Андан кийин спринт башталат. Андан кийин ар күнү эртең менен стенд-ап чогулуштары болот. Бул чогулуштарда кечээ күнү эмне кылдың, бүгүнкү планың кандай, сен ишиң аткарышыңа тоскоол болгон нерселер барбы сыяктуу суроолор талкууланат. Бул кыска митингдер ар күнү эртең менен боло турган. Андан кийин спринт бүткөндө 2 жуманын аягында отчет берилет. Ким кайсы иштерди бүтүрө алды, кимдердин кайсы иши бүтпөй калды, анан эмне үчүн бүтпөй калды сыяктуу. Андан кийин Scrum'да дагы бул чогулуштардан сырткары груминг жана ретроспектив деген чогулуштар дагы болот. Булар 2 жумада бир болот. Груминг чогулуштарында клиенттен келген же өзүбүз пландаган фичурлар деп коет, программага жаңы өзгөчөлүктөр. Булар жөнүндө талкуу болот. Ушул нерселерди жасай алабызбы, жасасак кантип жасайбыз сыяктуу. Андан кийин ретроспектив деген чогулуштарда командадагы баардык кишилер отуруп, мурунку спринтте эмнелерди жакшы жасадык, эмнелерди жаман жасадык, жаман жасаган нерселердин жакшыртыш үчүн эмнелер кыла алабыз сыяктуу талкуу жүрөт. Андан кийин Kanban методологиясы жөнүндө сүйлөй турган болсок, мен азыркы Microsoft'та азыркы учурда иштеп жаткан командамда Kanban методологиясын колдонобуз. Мурдагы жылы Scrum колдончу элек, ал учурда башка командада иштечү элем. Kanban'дын Scrum'дан айырмасы, Kanban'да антип спринттерге бөлүнбөйт. Kanban'да бүт иштер бир жерде турат, backlog деп коет. Андан кийин алар приоритетине карап кандай десе болот, тизилген болот. Ошол эң керектүү ишти үстүдө болот. Ошолорду карап командадагы кишилер иши бүткөндө ошол жерден ишти алып жасай берет.
Андан кийин Kanban'дын Scrum'дан эң башкы өзгөчөлүгү митингдердин, чогулуштардын аздыгы. Bunun себеби ошол командада программисттер көп митингдер болуп бөлүнө бербесин, ишин жакшы жашасын, ишине көп убакыт бөлүнсүн деп ушу митингдерди азалтырылган түрү методологиянын. Азайтылган. Kanban'da дагы бир эле митинг болот. Бул күнүмдүк стендап митингдери. Кече эмнени жасадым, бүгүнгү планым эмне, анан тоскоол болгон нерселер барбы? Kanban'дагы стендаптардын, Scrum методологиясындагы стендаптардын айырмасы, Kanban'да башка чогулуштар болбогон үчүн көбүнчө бүт темалар стендап учурунда талкууланат. Ошон үчүн стендап митингдери кичине узунураак болот Kanban'да. Компаниялар тандап атканда өзүнүн командасына кайсы методология туура келсе, ошол экөөнүн бирөөсүн же болбосо экөөнү кичине аралаштырып колдонсо болот. Мисалы, команда карап тандайт деп атасың го бул методологияларды. Ошо командадан мүчөлөр дагы эме айтса болобу ойлорун? Биз Kanban колдонойлу, анткени мен көп чогулуштарды жактыра бербейм же тескерисинче Scrum колдонолу, мен чогулуш болуп мага эскертилген сайын эффективдүүлүгүм көбөйөт сыяктуу ойлорун айтса болобу? Ооба, компаниялар ушул ар бир командадагы кишинин оюн билдирүүсүнө өзү шарт жаратып бериш керек. Мен иштеген компаниялардын баарында мындай ойлор айтылган. Мисалы, Microsoft'та мурдагы иштеген компаниямда Scrum методологиясын колдончу элек, ошол жерде кээ бир программисттер айтып калчу эле. Мисалы, көп чогулуштар болуп атат. Ушуну азайтсак болбойбу деп. Андан кийин, мисалы, азыркы учурда Kanban'да иштеп жатабыз. Анан кээ бирөөлөр чыгышы мүмкүн. Мисалы, бизге эмнени жакшы жасадык, эмнелер жаман жасадык, ошолорду талкуулай турган митинг жетпей атат деп чыгышы мүмкүн. Мисалы, Scrum'дагы ретроспектив митинг сыяктуу. Бул күнүмдүк көрүнүш. Ушундай учур болгондо команда талкуулап, анан өзүнө командага эң жакшы кайсы туура келсе, ошол жолду тандашка укугу бар. Анда демократиялык жол менен команда өздөрү чогуу тандайт экен да, өзүнө туура келгенде. Ошол митинг дегенде чогулуш деп бул жерде эме кылып кетейин, которуп анан дагы ак үйдө митингди ойлошо болбосун. Эми теманын тоготер жерине келсек, Agile Coach же Scrum Master эмне иш кылышат? Жогорудагы методологиянын так жана туура аткарылышын камсыздаган кишилер десек болот. Мисалы, компания Scrum методун колдонуп аткан болсо, компанияда Scrum Master иштейт. Scrum Master спринттерди пландайт. Бул жерде кыстара кетчү нерсе, спринттер 1 же 3 жумада болушу мүмкүн, бирок көбүнчө 2 жума болот. Андан кийин Scrum Master күнүмдүк стендаптарды алып барат. Андан сырткары командадагылардын Scrum методологиясын туура колдонуп жатканын текшерип турат. Agile Coach болсо, компанияларга ушул Agile методологияларын киргизүүгө жардам болуучу киши. Жардам берүүчү киши. Ал компанияларга кайсы Agile методологиясы туура келет, андан кийин иштеген компаниядагы иштегендерге Agile методологиялары аларды кантип эффективдүү колдонуу боюнча окутуп үйрөтөт. Ушул методологиялар IT компанияларда сөзсүз колдонулуш керекпи? Сөзсүз деп айтууга болбойт, бирок кандай ушундай методологияларды колдонбой, жакшы туура пландабай туруп, жакшы бир жыйынтык күтүү туура эмес болуп калат. Мисалы, мен бул методологияларды колдонбой деле иштеп көргөм Турцияда биринчи ишимде. Ал учурда эмне болот? Мисалы, ушундай бир так бир план болбогон үчүн түшүнүксүздүктөр көп болот, иштер убагында бүтпөйт, узап кетет, же болбосо менеджер келип бир иш жасап атсаң, башка ишти дагы жаса, ушуну эртең бүтүрүшүбүз керек эле деп, ушундай нерселер, учурлар көп болот. Ал иш жасап, эртесине жеткире албай, андан кийин наркы иш дагы кечигип, аябай кандай айтса, бардак болуп кетет да. Ошон үчүн эффективдүү, жакшы натыйжа күтүш үчүн көбүнчө IT компаниялар ушул методологияларды колдонушат. Ушул методологияны колдонгон ар бир компанияда Agile Coach же Scrum Master иштейби?
Ар бир компанияда иштебейт. Мен өзүмдүн тажрыйбамдан көбүнчө бул Agile Coach жана Scrum Master'дын жумушун проект менеджер аткарат. Microsoft'та мурдагы компаниямда Scrum Master бар болчу бирок. Азыр ушул эки кесипке рынокто талап кандай? Бул кесиптер перспективный деп айта алабызбы? Азыр Эстонияны алып айта турган болсом, талап бар. Мисалы, бул видеодан мурда мен сайттарды ачып, Эстониядагы иш кызыгып карап көрдүм. Agile Coach жана Scrum Master боюнча талаптар бар. Андан сырткары, мисалы, Эстония стартаптардын өлкөсү, күнүнө жаңы стартаптар ачылып, иштер курулуп атат. Ошол стартаптар, мисалы, ишти баштап атканда кайсы методологияны колдонобуз, кантип колдонобуз дегенде Agile Coach жана Scrum Master'дын кызматынан пайдаланат. Андан сырткары стартаптар күнүнө курулуп атканынын дагы бир натыйжасы бул Agile Coach жана Scrum Master'лерге талаптын көбөйүшүн көрсөтөт. Жогоруда да айтып кеттиң, сен иштеген компанияларда Agile Coach жана Scrum Master'дын ролун проект менеджер аткарчу деп. Алардын проект менеджердин айырмасы эмне? Кыскача айтканда, проект менеджер проекттин башынан аягына чейин ийгиликтүү бүтүшүнө, проектке көңүл бурат. Ал эми Scrum Master команданын ишти пландашына, планга карата иштей алышына, иштердин убагында бүтүшүнө, ушул методологиянын эффективдүү колдонушуна карайт. Ал эми мен түшүнгөндөн Agile Coach бул компанияларга Agile методологияларын киргизүү, компанияда иштегендерге ал методологияларды үйрөтүү боюнча иштейт. Ошондуктан Agile Coach кесибин бул мисалы компанияларда убактылуу десек да болот. Мисалы 3 айда үйрөтүп, андан кийин анын иши бүтөт. Рахмат. Бул видеодон жогорудагы позицияларга талаптын өсүшүн билдик. Математика, код жагына кызыкпагандар караштырып баштасаңыздар болот деп кеңеш бере кетели. Рахмат. Рахмат.